Шаар тургунуна бейтааныш адам телефон чалып, анын сиңдиси кимдир бирөөнү сүзүп кеткенин кабарлашкан. Жакын тууганы жол кырсыгына күнөөкөр болгондуктан жабырлануучуга шашылыш операция жасоого каражат керек экени айтылган. Натыйжада чабарман аркылуу 120 000 сом жөнөткөн. Чалган киши иш жашыруун жүрүп жатканын айтып, эч кимге кабарлабай турууну өтүнөт. Ушинтип отуруп телефон шылуун ал тургундун чөнтөгүнөн 1,5 миллион сомдой акча шыпырып алган. Потом говорит, сейчас мы дадим трубочку вашей сестре. Телефонду сиңдиңизге беребиз дешти. Сиңдим менин атымдан айтып ыйлады. Мен чын эле тууганымдын үнүн окшоттум. Ал жол кырсыгына кабылып, мени сүзүп кеткен кыз аялдаманы сүзүп алды деди. Эжекелеп акча табымды айтып жалынып жиберди. Алгач 120 000 сом, кийин 500 000. Дагы небере машина сатып алам деп чогултуп жүргөн 8 000 долларды да бердик. Я отдала 120 000. Шылуундар ушул сыяктуу жалган окуяларды апыртып айтып, алгач кишини дүрбөлөңгө салат. Кылтакка илингенден кийин жеткирүү кызматы аркылуу акчаны алдыртат экен. Адистер мындай учурга көбүнчө улгайган адамдар кабылаарын эскертет. Бабушка говорит, то, что мама в больнице попала там в аварию, по ее вине пострадала девочка. По ее словам, ей звонила женщина. Чоң энеме апам ооруканада экенин айтышкан. Жол кырсыгына кабылып, кыз жабыркады дептир. Чоң энеме аял өзүн тергөөчү деп тааныштырып, кылмыш ишин козгобоо үчүн акча сураган. Апама жалсам ал үйдө экен. Кийин ал аял курьерди жиберип, чоң энем 200 000 сом бериптир. Через курьера, получается, бабушка передала там 200 000 сомов. После 23 часов нам дома на домашнем... Түнкү саат 11-ден кийин үйдөгү телефонго кимдир бирөө чалды. Өзүн Медайым деп тааныштырды. Эмне болду деп сурасам, неберемди машина сүзүп кетти дейт. Сизде канча акча болсо жардам бериңиз деди. Сколько у вас есть, вы говорите, помочь? Прямо сейчас каждый может заработать от 90 000 сом. Технологиянын өнүгүүсү адам баласына жаңы чакырыктарды жаратууда. Шылуундар жасалма интеллект аркылуу каалаган кишинин үнүн жасап пайдаланып жатат. Мисалы бул президент Садыр Жапаровдун социалдык тармак аркылуу акча табууга үндөгөн тасмасы. Мамлекет башчынын расмий билдирүүлөрү маалымат кызматы аркылуу жайылтылаарын баары эле билбесе керек. Андыктан видеонун жасалма экенин жөнөкөй жаран алгач баамдай албайт. Телефон шылуундарынын схемасы өтө жөнөкөй. Булар жарандардын номерлерин багы шылуундар байланышка чыгып, туугандары же болбосо күч органдары, ошондой эле куткаруучу кызматтардын кызматкерлери же болбосо саламаттыкты сактоо кызматынын кызматкерлери деп өзүлөрүн тааныштырып, анан багы жакындарынын кырсыкка кабылгандыгы жөнүндө кабарлап, анан акча талап кылып жатышат. Жабыртаткандардын арасында шылуундардын айтканы боюнча, көрсөтмөсү боюнча акча которуп жибергендер дагы бар. Бул учурда азыр тактоолор жүрүп жатат. Тергөө иштери аяктаган соң кошумча маалымат берилет. Кокус сизге кимдир бирөө чалып, жакыныңыз кырсыктап акча которуу керектигин айтса, дүрбөлөңгө түшпөй алгач абалды териштирүү керектигин милиция эскертет. Шылуундар сиз же жакындарыңыз тууралуу маалыматтар бар экенин айтып, коркутушу да мүмкүн. Мындай учурда Шырели 102 кызматына байланышуу зарыл. Сайфуллин Мурзаев, Ерлан Жунушалиев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.